Ертеті бары беле, фамилиясын жазып жатсам эле, башка баланын сүрөтү чыгып атат. Подделка паспорттар менен мындайча айтканда миллиарддеген сомдорду жасашып, мындайда баягы адашып да калышы мүмкүн бул инанын менен. Азыр ошондо турат бул базада. Рүстөмова Салиха 2 жылдан бери 18 жашка толгон өз баласына паспорт ала албай келет. Айтымында баласынын атынан ИИН номерлерине окшош болгон дагы бир паспорт бар. Түшүнүксүз жагдайга кабылган бул айым азыркы учурда тийиштүү жерлерден жооп ала албай жаткандыгын айтат. 2020-жылдан бери балама паспорт алайын деп паспорт столго барсам, мынау паспортта менин эненени менен ушуну жаздырып, фамилиясын жазса эле башка баланын сүрөтү чыгып калды. Мына баланын сүрөтү чыкты, мына. Бүт данный мен баламдыкы. Анкета буунда толтурулган. Ошол бойдон паспорт ала албай жүрөбүз. Мен аябай таң калдым. Андайды көрбөсөк, билбесек, муну балам деле фамилиясын атып, ертети бары беле фамилиясын жазып жатсам эле, башка баланын сүрөтү чыгып атат. Кандайча ушундай болот деп эме кылып калдык. Сиз деген паспорт алыпсызбы? Сиздин балаңыз ушул, же мына сиздин күбөлүңүзбү, же сиз башка күбөлүк тап келип атасызбы дейт. Прокуратурага 4-5 жолу кайрылдым. Курманкул Зулушевдун жеке кабыл жаздым, бирок өзүнүн прокурорлор кабыл алды, алар натыйжа чыккан жок. Азыркы учурда 20 жаштагы баласына паспорт ала албай жүргөн эне уулун эч бир окуу жайга өткөзө албай жаткандыгын жана мындан кийинки тагдыры кандай болоорун айтат. Баламдын тагдыры биринчиден паспорт алып ортого кире албай калды, жогорку окуу жайга тапшыра албай калды, эми колледж болуп эле. Анан эч кандай жумушка да кире албайт, иштей албайт, эч жака чыга албайт. Эч жумуш кыла албай жүрөт. Анан кийинки тагдыры эмне болот бул бала деген уже мындан көрүп атасыңар, бул министрдин советник жазып берген, бул министрге деле кайрылган, бул розыска деп. Ал розыска бала бул бирдеке болуп эме келсе, менин балама келет да болчу. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын калкты тейлөө борборунун жетекчиси Абсаматов Надырбек бул окуя боюнча маалымат азыр эле келип жатканын жана бул каттоо учурунда техникалык ката кетип калганын белгиледи. Жанагы айтып кетпедим, жогоруда айтып кетпедим. Багы соцфонддон экөөнү тең катталган. Экөөнүн фамилия аты жөндөрү окшош экен. Прям жылдарынан бери окшош. Бир жерден кичине бир момент кеткен, бир эле минус кеткен. Ошондон баштап цепочка болуп туура эмес берилип кеткен да. Аны буну такташ керек азыр. Тактоо иретинде комиссияга жөнөтөбүз. Комиссиянын чечими чыгарып туруп, ошондон кийин гана чечим чыккандан кийин гана илеттеп тактайбыз. Ал эми жеке номери болгон ИИН кандайча эки адамга берилип калганы боюнча эч кандай жооп бере албастыгын айтты. Ал жактан эми ага деле комментарий бербей эле коеюн. Аны жогору жактагылар чечсин, ким күнөөлүү деп. Бирок бул жерде ал эмнеге розыск, эми анысын деле айтпай эле коеюнчу. Жогору жактагылар айтсын, ким күнөө экенин. Аны айта албайм, ага мен эми комментарий бербейм. Менин багы укугума кирбегенден чектен чыкпай эле коеюн. Адвокат Шердор Абдыкапаров бир адамдын жеке номерин мамлекеттик каттоо кызматы эки адамга берип коюусу боюнча өз оюн билдирди. Мындан бир нече мурда, мисалы министр цифровизация жана санарип боюнча өзү министр видео кайрылуу кылган. Мындай аякта мындай деп айтылган, ошо ЦОНдун кызматкерлери подделка паспорттар менен мындайча айтканда миллиарддеген сомдорду жасашып, ушундай подделка паспорт менен алектенишет экен депчи. Ошо видео чыгарым менен эле андан кийин эле 3-4 күндөн мына мага бир жаран кайрылды. Ошондо подделка паспорт менен баласын мындайча айтканда паспортун подделка кылышып, мындайча айтканда баланын
эме адресин, жашаган жерин, пин, иенин баары менен чогуу башка мындайча айтканда розыстагы башка бирөөнө эле берип салган да. Анан мисалы жаңы эле цондун заведующийна чоңуна кирип чыкпадыкпы? Кирип айтсак, ал дагы өзү айтып атат, өз деле күнөөнү алып атышат күнөөнү. Ооба ошибка кетип калышы мүмкүн деп атат да. Ооба ошибка кетип калыптыр деп. Буну ошибка дебейт да. Буну мындайча айтканда, мындайча жазык кодекс деп коебуз. Бул подделка документов, это уголовно наказуемое деяние да, мындайча айтканда, орусча айтканда. Бул үчүн мисалы алар пин деген, мисалы бул пин деп айтканда, бул адамдын жеке номеру да, өзүнүн личности, жеке номеру деп коебуз. Буга подделка документов бул официальный документ кирип калат, паспорттун. Неге? Мисалы ушу цондун кызматкерлери ушундай подделка кылып атышат, ушундай акча жасап атышат. Неге мына министр кайрылса деле мына СМИге не только бүгүн эле чыккан жок, мурда дагы чыккан, ушундай өзүчө болуп дагы эле токтолуп эле ушундай подделка паспорт жасап атышат. Анткени биздин жазык кодекс боюнча буга подделка документовго эң жеңил наказаниянын бири да жазалар. Мындайча айтканда, подделка паспорт кылдың, акчасын алдың, эртеси күнү ишиң сотко барар менен 50.000ден 100.000ге жери сот менен мындайча айтканда жакшы сүйлөшсөң 50.000 сом штраф төлөп туруп кутулуп кетесиң. Анан 1-2 жыл кайра бош жүрүп туруп, кайра мындайча айтканда закон жооп берет, жумушка кайра иштеп кете берсең болот да. Ошон үчүн ушундай жеңил наказание болгондуктан ушундай сотрудниктер ушундай подделка документти улам көбөйтүп кыла беришет да. Анан мындай дагы бир но бар да. Мындайча айтканда азыр бул баланын пинин бүт данныйларын башка бирөөнө эле берип коюп атат, жана розыстагы берип койгондо ал мындайча айтканда сүрөтү эле башкача, колу эле башка да. Эртең Кудай сактасын, ал бала кылмыш кылып качып бир жакка этип кетсе, бул бала жоопкерчиликке болот. Эгер жанагыда айта кеткенде, мисалы эгер ошо паспорт менен мисалы азыр кредиттеле же жаман иштерди кылып атат, мошенница бир иш менен кылып туруп, ошо жаман иштерди кылып кетип калса, эртең кылмыш жоопкерчилигине жанагы мисалы бейгүнөө бала тартылып калат да. Кыргыз паспортун түрдүү өлкөлөрдүн жарандары алып жүрүп, ар кандай чуулуу иштерге катышкандыгы боюнча фактылар катталган. Жасалма кыргыз паспорту катышкан чуулар. Грузин кылмыш төөлү Роман Барбакадзе 2014-жылы кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл илгери Илья Самсони аттуу дагы бир грузиялык кримтөөл Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер Бозгундагы Мухтар Аблязов 2012-жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы ачыкка чыккан. 2015-жылы Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн тажик оппозиционери Умарали Кубатовдун жанында да кыргыз паспорту табылган. 2016-жылдын 17-майында Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кармалган 98 уйгур улутундагы адамдан кыргыз паспорту алынган. Кыргыздын документтери Москвада ушинтип эле жазалып эле доставка кылып салып жүргөндөн ичин карасам кыргыз паспорт көрүнүп кеткенден өзбечке салган. Карап коеюнчу десем, биздин кыргыз паспорттор жүрү го. Ушул номерге берип кой деп. Берде ичинде дагы трактористтердин паспорттору жүрү. Өзбекстандыкы депчи. Эки 2017 алган экен. Бул да 2017. Неден? 3 прова кетип барат да. Өзбек балдар. Булар Өзбекстандык экен. Калгандар. Булар эчтеке эмес, мына мыналарга ичим атышып атат да менчи.